Футбол дегенде эле баарыбыз дүйнө чемпионатын, Европа чемпионатын, Чемпиондор лигасын жана Европа клубтарын ойлойбуз. Бирок кыргыз футболу жана кыргыз күйөрмандарын ойготкон 2019 жылдагы Азия кубогу болду деп толук айта алабыз. Себеби бул беттеште кыргыздын ак шумкарлары плей-оффтук баскычка чейин чыгып, тарыхта боло элек оюн көрсөтө алган. Кыргызстандын улуттук футбол курама командасы 2019 жылдагы Азия кубогунун тандоо турунун экинчи айлапасында топтон экинчи орунду алгандыгы үчүн финалдык бөлүккө чыга алган. 17 жолу өтүлүүчү Азия кубогу Бириккен Араб Эмирликтеринин 4 шаарында 2019 жылдын 5 январдан 1 февралына чейин өткөн. Бул мелдеште Кыргызстан курама командасы С тобуна туш келип, Азиянын күчтүү делген Түштүк Корея, Кытай жана Филиппин курама командалары менен беттешүүгө туура келген. Биринчи беттеште Кытай футболдук командасы менен беттешип, 2-1 эсебинде жеңилип калган. Экинчи беттеште болсо ак шумкарлар Азия жолбурстор деген макамат менен таанымал болгон Түштүк Кореянын оюнчуларына каршы чыгат. Бул беттеште биздин футболчулар эбегесиз туруштук көрсөтүп, бирок 1-0 эсебинде жеңилүүгө дуушар болот. Бул футбол дүйнөсүндө төөсү көрүнгөн Кытай менен Түштүк Кореянын футболчуларына татыктуу жеңилүү деп айтсак болот. Себеби бул эки команда дүйнөлүк чемпионаттарга чейин чыгып жүрөт. Угловой удар, 41-я минута у нас завершается. Навес, удар поворотом, и этот удар завершился голом. И кто забил, друзья? Посмотрите. Тот человек. Айлемпадагы акыркы Филиппин курама командасы менен болгон беттеште биздин ак шумкарлар жеңиш керек экени аябай маанилүү эле. Себеби Айлемпадагы алдыга чыккан 3 команда плей-оффтук баскычка чыгуу мүмкүнчүлүгүн алмак. Филиппин менен болгон беттеште футбол курама командабыз 3-1 эсебинде татыктуу жеңишке жеткен. Д тобундагы 3-чү оюнда Вьетнамдын футболчулары Йемен командасын 2-0 эсебинде отуп, бирок голдордун айырмасы боюнча Кыргызстандан артта калган. Бул жыйынтык менен биздин ак шумкарлар плей-офф баскычына суурулуп чыккан. Kudayga şükür, alga Kırgızstan. 50. minut esep sandары 2-0. Hiç şaşırmasa utuşu gerek. Yıllar Murzayev Azamat Canal Muruz'u özü barajat kamyazı. Uzaklı azaklı. Tarladan kaptan demiyor. İtalya sana bastı. Esep sandары içinden alga şumkarlar. Hazır bul dedi 90 bayız cumuştu. Yıllar Murzayev amalga. Эмне себептен бул плей-офф баскычына биздин футболчулардын чыгышы баарыбызды кубандырган.
Себеби тарыхыбызда футбол курама командабыз мындай чоң мелдештерде биринчи жолу плей-офф баскычына чыгууда. Андан тышкары Азия кубогунун мелдешине Кыргызстан курама командасы биринчи жолу катышып жаткан. Кыргызстан курама командасы плей-оффтогу биринчи оюнун 2019-жылдын 21 январында Бириккен Араб Эмирлигинин курамасы менен беттешет. Спорт эксперттерин таң калтырган оюн болгон. Азия футбол көрмандары Кыргызстан кеминде 3-0 эсеби менен жеңилишет деп божомолдошкон. Оюн башталганда эле 14-мөөнөттө Бириккен Араб Эмирлигинин курамасы 1 гол киргизүүгө жетишкен. Бирок көп узабай эле ак шумкарлар 26-мөөнөттө эсепти теңегенге жетишкен. Foydalangan holda O'zbekistonliklarni ranjitmoqda. Takrorlarda ko'ramiz. Himoyachilar qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Endi havodagi kurashda baribir joy tanlashda ehtiyot bo'lish kerak. Hozir yaxshi vaziyat Qirg'iziston terma jamoasi darvozabon aldab o'tildi. Hisob tenglashmoqda barobar. Qirg'iziston terma jamoasi Osiyo chempionatida ertak yoshda davom etadi. Ana shu ertak mualliflari hozir bir-birlarini o'qiydi masalan. Zarba mana mata. Birinchi taym teng chiqib, ikkinchi taymdan 64-мөөнөтүндө Бириккен Араб Эмирлиги эсепти 2-1 кылууга жетишет. Оюн аягына чейин кызуу жүрүп, 90 мүнөт аяктап, кошумчу убакыт берилгенде Кыргызстандын футболчулары 91-мөөнөттө эсепти теңегенге жетишти. Jismoniy tayyorgarlik yuqori darajada. O'yindan tashqari holat yo'qmi? Zarba gol! Bugungi uchrashuvda Amirliklar hisobni 2-1 ga o'zgartiryapti. Ali Mahmud. Menimcha hozir qarash kerak. O'yindan tashqari holat bo'ladi. Yuqoridanmi? To'g'ri zarba! Gol! Gol! Mana bu murabbiyni men tushunyapman. Siz ham tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Qirg'iziston kurashini davom ettiradi. Boya aytib o'tdim-ku boya. Qadrli futbolchi qizlari. Boya aytib o'tdim. Omad klub boqadi. Oxirigacha kurashgan terma jamoaga deb. Qarang, Qirg'iziston terma jamoasi nimalar qilyapti? Oxiri borib urdi gol. Oradan oldinga darvoza bo'sh. Finalдык баскычта эки команда тең чыкса, эреже боюнча кошумча 30 мүнөт экстра 3-чү жана 4-чү тайм берилет. Кошумчу убакытта футболчу мекендештерибиз канча аракет кылса дагы 3-чү голун өткөзүп жиберишти. Bunisi endi Qirg'iziston terma jamoasi uchun ortiqcha. O'zlari ishlab oldi. Yiqitdi raketni. Bor penalti. Kadirbekov qaytarmoqchi bo'ldi ya. Lekin to'p darvoza to'g'ridan joy egalladi. 3-2. Dramatik tarzda kechayotgan uchrashuvda birlashgan Arab Amirliklari chaldi. Bo'ldi, endi bu jamoa 1-8 finalында futbolçularыбыз жеңилип калса дагы биз үчүн бул чоң жетишкендик болду. 2019-жылы өткөн Азия кубогундагы бул ийгилик кыргыз футболунун өркүндөп өсүшүнө жол ачкан. Ал эми 2023-жылы өтө турган Азия кубогунда ак шумкарлар дагы чоң ийгиликтерди багындырат деп ишенебиз.